Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардан бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан рестлинг шоусу болуп жатканын көрөбүз. Көп элдердин арасында Дэниел Келлер аттуу адам отурган болчу. Ал бул жерде кибер коопсуздук боюнча иштеген адис эле. Эч нерседен бейкапар эле ушинтип өз иштери менен алек болуп жүргөн учурда кандайдыр бир олуттуу адамдар келип эле аны сыртка сүйрөп чыгып кетишет. Сыртта болсо аны Vardex компаниясынын директору Scanlan күтүп жаткан. Ал Дэниелди кандайдыр бир маанилүү куралды уурдап алдың деп айыптап, Дэниел менен кошо жүргөн хакер программист кыз Джейнди дагы коркутууга алышат. Scanlandын адамдары алардын буюмдарын тинтүүгө ала башташканда, Дэниел жашырган жеринен жанагы өзгөчө куралды алып чыгат да, эч кимди кыймылдатпай эле ошол жерден коркута баштайт. Ал куралдын кандай күчү бары белгисиз айтор баардыгы эле тынчып калышып, Scanlan Дэниелге маалыматты жарыялап жиберүү жакшы ишке алып келбейт. Мындай нерселердин жакшыруун болгону жакшы, эл мындайга даяр эмес десе, Дэниел ага урганым жок дегендей кылып эле кызды унаага салып, унаа менен качып кетип калат. Жолдо бара жатканда ага Хьюго телефон чалып, Хьюго болсо дал ошол жашыруун маалыматты уурдоону уюштурган болчу. Ал Дэниелге азырынча эч кимге көрүнбөй тур, кийинки көрсөтмөлөрдү күт деп коет. Анда экөө мурун Джейн жашап кеткен жерге барышып, ошол жерден гана Джейн Дэниелден: "Деги сен кандай маанилүү куралды уурдап алдың? Мынчалык маанилүү болгудай ал эмне?" деп сураса, Дэниел Джейнге: "Мен мурун хакердик кылмышым үчүн түрмөгө да отуруп чыккам. Бирок чыккандан кийин ошол нерсеге карабай мени Vardex компаниясына жумушка алышты. Анткени менин хакердик жөндөмдөрүм кыйла күчтүү болчу. Ошондон тарта Vardexте 8 жыл убакыт иштеп, андан кийин гана өтө жашыруун маалыматты билип калдым. Мен эми ошол маалыматты элге жарыялабасам болбойт. Vardex компаниясы мени канчалык кысымга албасын. Мен баары бир бул нерсени эл алдында ачыкка чыгарышым керек" деп айтып, бирок эмне болгон жашыруун маалымат экендиги жөнүндө азырынча Джейнге эч нерсе айтпай коет. Ал эми Scanlan болсо Vardexтен штабына кайтып келип, "Бүгүн ким жумушка чыккан жок, текшергиле" деп баштайт. Анткени ким жумушка чыкпаган болсо, ошол жанагы куралды уурдоого тиешеси бар деп божомолдошот. Жыйынтыгында Хьюго дагы жумуштан жок болуп чыгып, анын уурулук иште катышы бар экендиги билинет. Ал эми кийинки көрүнүштө биз аба ырайы менен тааныштыруучу алып баруучу Маргарет менен таанышабыз. Ал үйүндө жигити менен адаттагыдай эле жашоосун өткөрүп жаткан. Сүйлөшүү учурунда терезеден кандайдыр бир куш кирип келип конгондо, Маргарет жалдыраган абалда эле бир башкача абалга түшүп калат. Анда Джексон кушту терезеден кубалап чыгарып жиберип, Маргареттен эмне болду деп сураса эле, Маргарет капкаяктагы эле бир өзү билбеген тилдер менен сүйлөп баштайт. Андан ары Маргарет эч нерсе болбогондой жумушуна жөнөп, жолдон аны полиция кызматкери кармап алып эле сыртка чыгуусун талап кылса, Маргарет ал полициянын ойлорун окуп койгон сыяктуу болуп эле, полициянын өз аялы менен болгон мамилеси тууралуу бир нерселерди айтып эле, полицияны таң калтырып документтерин алып жөнөп кетип калат. Барына чексиз. Барына чексиз. Бир катар алып баруучулар азыркы учурда болуп жаткан саясий абалды талкуулашып, мындай согуштар улана берсе 3-чү дүйнөлүк согушка кабылып калышыбыз мүмкүн деп сүйлөшүп жатышкан. Ошол эле учурда жумушка келген Маргарет дагы өз жумушуна даярдана баштады. Ал ошол жердеги башкалар түшүнбөй жаткан Корея адамы менен сүйлөшүп, маселени чечип коет. Анын мындай полиглот болуп, ар кайсы тилде эркин сүйлөп жиберип жатканы албетте Маргареттин өзүнө деле таң калыштуу боло баштайт. Бирок Маргаретте учурда ойлонууга убактысы жок болчу. Эфир башталып кетип, ал аба ырайы менен тааныштырууну баштайт. Бирок элди дүрбөтүп дагы бир сыйра таң калтырып, турган жеринде эле эч бир адам баласы түшүнгүс тилде сүйлөй баштады. Операторлор түз эфирди өчүрүп жагдайды оңдоп кетишип, Маргарет болсо ошол турган жеринде эле эсинен танып жыгылып түшөт. Бирок канткен күндө дагы бул түз эфир болгондуктан мындай нерсе көпчүлүк элге жетип, соц тармактарда дагы тарап кеткенге жетишет. Аны көргөндө Vardexтин директору Scanlan ошол журналистти тезинен табууга буйрук берет. Маргарет болсо ооруканадан эсин жыйып ойгонуп, жанында аны жигити Джексон карап жаткан болот. Дарыгердин берген бир канча суроолоруна Джексон жооп бергенге аракет кылып, Маргареттин жаш чагында эс тутумунда кандайдыр бир жоголуу болгондугун айтып берет. Аңгыча эле болбой сыртка ФБРдин тыңчылары жетип келген болушуп, алар бул иш боюнча атайын сурак жүргүзүп изилдөөгө келишиптир. Бирок ошентип айтып жатышканы менен Маргареттин ичиндеги сезимдери кадимкидей сезип, костюм кийген адамдар ФБР тыңчылары эмес, таптакыр эле башка организациядан келгендигин билет. Албетте Маргарет ушундай бир нерселерди сезе билүүсү, кез келген тилде эркин сүйлөп кетиши жана адамдын ойлорун окуп коюшу өзүнө деле таң калыштуу болуп жатты. Ошондуктан ал өзүнүн сезим туюмдарына ишенип эле Джексонду ээрчитип алып терезе аркылуу ооруканадан
качып кеткенге жетишет. Жолдо бара жатканда ага таптакыр эле бейтааныш адам Хьюго телефон чалып, "Сен азыр өтө кооптуу жагдайдасың. Алар сени телефонуң аркылуу таап алып жатышат. Телефонду азыр дароо сындырып талкалап сал дагы кетип кал. Сен мени тааныбасаң дагы биз жакында көрүшөбүз" деп эле телефонду өчүрүп коет. Ошол эле Хьюго Дэниелге дагы өз адамын жөнөткөн болуп чыгып, жөнөткөн адам Дэниел менен Джейнди жашырып отуруп дагы бир жерге алып келет. Алар ташталган эски фермага кирип келишкенде, сыртта турган бугулар аларды бир башкача жалдырап карашат. Негизи Дэниел Джейнди бул ишке аралаштырбай эле аны калтырып салайын деген. Бирок Джейн такыр эле болбой коюп Дэниел менен жүрүп алгандыктан, эми Дэниел Джейнге жанагы чындыктарды айтмакчы болуп калат. Ал атайын жазылган бир канча видеолорду Джейнге көрсөтүп, ал жакта болсо президент атайын аскердик аэродромго келип, кырсыктан кийин өлүп жаткан бир канча келгиндерди көрүп жаткан болчу. Көрсө башка планеталыктар бар экендиги мындан 79 жыл мурун эле билинип, бирок бийлик ушуга чейин бул нерсени элден жашырып келген болот. Керек болсо видеолордун биринде 2007 жылы башка планеталык келгинди тирүүлөй эле кармап алышып эксперимент жүргүзүлүп жаткандыгы көрсөтүлөт. Көрсө адамдар бөтөн планеталыктарды изилдеп гана тим болбой, алардын космикалык технологиясын дагы изилдеп үйрөнүп, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эле алардын технологиясын пайдалана башташкан болот. Дал ушул себептен дагы акыркы кездерде технологиянын өтө тездик менен өнүгүп кеткени дагы ушул экен. Бирок бул технологиялар эң өнүккөн чоң державалуу өлкөлөрдө гана колдонулуп жатат. Алар мындай технологияны тымызын гана өздөрү колдонуп жатышат деп Дэниел Джейнге түшүндүрүп, "Мен бул нерсени бүткүл адамзатка ачка чыгарышым керек. Ааламда башка жаратыктар бар экендигин бүткүл адамзат билиши керек" деп айтат. Болгон иштин жайын эми гана түшүнө баштаган Джейн Дэниелге азыр ансыз эле жер планетасында согуштук абалдар курч болуп турат. Бул маалымат андан ары элди дүрбөтүп хаосту жаратып жибербейби десе, Дэниел ага болбой "Мен баары бир бул нерсени кылам. Чындыкты ачка чыгарууга убакыт келди" деп коет. Ал эми бул учурда жанагы Скэнлан болсо бөтөн планеталыктардын жанагы өзгөчө куралы менен телепатиялык көрүнүү жолун колдонуп дал ошол Дэниелди тапканга аракет кылып жаткан. Ал негедир Дэниелдин өзү менен байланыш түзүүгө мүмкүн болбой. Дэниел талаа жака чыгып кеткенде Джейн менен байланыш түзө баштайт. Дэниел болсо талаадан Хьюго менен сүйлөшүп, жанагы бир башкача тилде сүйлөп жиберген Маргарет аттуу кызды да көрүп, негедир Дэниел дагы ошол Маргарет деген кызды түшүнгөндөй болот. Ошондо Хьюго Дэниелге "Мен бул убакытты өтө көпкө күттүм. Силер негизи экөөңөр болчусуңар. Акыры бул Маргарет деген кыз дагы ачыкка чыкты. Экөөң бири-бириңди таап жолугушуң керек. Анткени силер тандалган адамсыңар. Экөөң бири-бириңди таап жолугуп мага келгиле, андан аркы иштин жайын өзүңөр эле түшүнөсүңөр" деп айтат. Ал эми үйдө жалгыз калган Джейн болсо өзүн таап-такыр эле жаман сезип, Скэнлан бөтөн планеталыктардын куралы аркылуу телепатиялык жол менен Джейнден көзүнө көрүнүп, анын акыл эсин башкарып эле кайсыл жерде экендигин сурап билгенге аракет кыла баштайт. Бир аз өтпөй алардын кайда экендигин билген соң ошол жака дароо эле өз адамдарын жөнөттү. Ушул эле учурда Маргарет кандайдыр бир жол менен Дэниелдин телефон номерин таап чалат да, экөө жаңы эле сүйлөшүп жатса дагы бири-бирин тааныган самал болуп, экөөнүн ортолорундагы кандайдыр бир байланыш кадимкидей сезилет. Маргареттин сезим туюму күчтүү болгондуктан ал Дэниелге үйгө кайтып барба деп айтып, анткени ошол жакта сени кармоого адамдар барышты деп айтат. Аны укканда Дэниел үй жака кайтып келсе, чындап эле үйдүн жанында бир канча унаалар турган болуп, жаңы эле келип Дэниелди издеп башташкан окшойт. Анда Дэниел эптеп Джейнди куткарып кетүүнү чечет да, ошол адамдардын бирөөсүнүн унаасын айдап качканга жетишип, Джейн отурган жыгачтан жасалган үйдү сүзүп эле кирип барат да, Джейнди унаага салып андан ары качып жөнөйт. Анын артынан бир канча унаалар тынымсыз кууп башташып, артта отурган Джейн болсо таптакыр эле кыймылдабай бир кызыктай абалда отурган болчу. Көрсө аны Скэнлан дагы эле телепатиялык жол менен башкарып жаткан болуп, колуна катып алган бычакты сууруп чыгып эле Дэниелди өлтүрмөкчү боло баштайт. Бактыга жараша Дэниел Джейндин өзүндө эмес экендигин байкап калып, сөздөрү менен Джейнди эсине келтиргенге аракет кылганда, Джейн дагы эсине келе түштүүбү айтор жанагы бычагы менен өзүнүн колун өзү тилип жиберет. Ошондо гана Скэнлан менен Джейндин ортосундагы телепатиялык байланыш үзүлүп, Скэнлан аппаратта отурган жеринен эле кулап түшүп кыйнала баштайт. Дал ушул учурда Дэниел куугунчулардан бир топко узап кеткенге мүмкүн болуп, бирок өзү асканын кырына келип такалып калганда, унааны андан ары сууга кулатып өздөрү качып жашырынып кеткенге мүмкүн болот. Ал эми Маргарет болсо жигити Джексонго өзгөчө адаттан тыш нерселер болуп жаткандыгын түшүндүрүп бере албай, эртерээк Дэниелди таап Хьюгого дагы барыш керек экендигин айта албайт. Джексон болсо аны кайра эле ооруканага алып барам деп кыйнай баштады. Ошондо Маргарет башка жол жок экендигин түшүнөт да, Джексон дүкөнгө кирип кеткен учурдан пайдаланып эле унааны айдап качып кетип калат. Дэниел менен Джейн болсо кечинде бир мейманканага түнөп калышып, көрсө Дэниелдин дагы жаш кезинде эс тутумунда жоготуу болгондугу белгилүү болот. Скэнлан Джейн менен дагы да байланыш түзүп, алардын кайда экендигин билип албасын деп, уктар алдында Джейндин колдорун эч жака жылалбагыдай кылып байлап коет. Айткандай эле түндүн бир мезгилинде Скэнлан телепатиялык жол менен кайра эле Джейндин аң сезимине кире баштайт. Бирок Джейндин колдору байлануу болгондуктан эч нерсе кыла албай калып,
Скэнландагы оңой адам эмес болгондуктан уктап жаткан Дэниелдин колундагы чекти көрүп алардын кайда экендигин билип алат. ФБРде эле мүмкүнчүлүккө ээ болгон Warbex компаниясынын адамдары тездик менен жетип келишип, үйлөрдү тинтип аңтара баштаганда Дэниел менен Джейн ойгонуп кетишет. Ошондо Дэниел Джейнге жанагы өзгөчө куралды берип качырып жибергенге жетишип, өзү болсо Скэнландын адамдарына кармалып калат. Видео материалдар Дэниелдин өзүндө экендигин көргөн Сканлан эми гана тынчалып, бирок жанагы өзгөчө куралдын кайда экендигин жана бул ишке кимдер катышкандыгын билүү үчүн сурак жүргүзө баштайт. Дал ушул учурда Маргарет өзүнүн сезим туюму менен эле Дэниел камалып турган жерди таап келип алган болот. Анын күчү өзгөчө болгондуктан космикалык гипнозду колдонуп эле кароолчулардан эч такалбай өтүп келип, керек болсо директор Сканленди дагы гипноздоп салат. Сканленге бул жарык дүйнөдөн өтүп кеткен аялы көрүнүп эле аны менен сүйлөшкөндөй болуп эч нерсе кыла албай калат. Маргарет менен Дэниел дагы бири-бирин көргөндө таптакыр башка сезимдер болуп, сыягы мурун экөө бири-бирине тааныш адамдар сыяктуу сезилет. Кыскасы, Маргареттин күчтүү гипнозунан улам бир да кароолчу аларды токтото албай коюп, Маргарет эч нерсе болбогондой Дэниелди ал жерден алып чыгып кетип калды. Бир гана ошол жердеги Скэнландын башкы адамы Бойд деген адам Маргареттин көзүнө тике карабаш керек экендигин билип калгандыктан анын гипнозуна кабылбай калып, Маргарет качып жөнөгөндө эле анын артынан тымызын кубалап жөнөйт. Маргарет менен Дэниел поездди өткөрүп жиберүү үчүн токтоп калышкан кезде арттан жетип келген Бойд алардын унаасын сүзгүлөп эле биротоло жер менен жексен кылууну чечип эле поездге такап салат. Поезддин күчү Маргареттин унаасын бир заматта эле сүйрөп жөнөп, маңдайкы айнекти талкалап чыккан Дэниел Маргаретти жетелеп, карама каршы жакта да поезд келе жаткандыктан эптеп тырмышып отуруп аркы поездге жармашып чыгып кеткенге мүмкүн болот. Дал ушул мезгилде Скэнлан жанагыдай эле телепатиялык байланыш түрүндө Хьюгонун өзүнүн аң сезимине киргенге мүмкүн болот. Алар ошол жерден талашып тартышып сүйлөшө башташып, Скэнлан Хьюгого: "Эгер бул бөтөн планеталыктарды жана алардын технологиясын элге жайылтып жиберсеңер, бул чоң куралдарга айланат жана чоң согуштар пайда болот" деп айтса, Хьюго тескерисинче бул нерсе элге жалаң гана жакшылык алып келет деп туруп алат. Ошондон бир аз өтпөй эле Хьюгонун адамдары Маргарет менен Дэниелди таап келишип, унаадан түшүп келген Маргарет өзүнүн үйү ошол жерде курулуп тургандыгын көрөт. Дароо эле ага өзүнүн жаш чагындагы сезимдери келе баштап, ал Хьюгого: "Бул жерге эмне үчүн менин үйүмдү курдуңар? Деги менден силерге эмне керек?" деп сураса, Хьюго Дэниелге дагы Маргаретке да түшүндүрүп: "Экөөң тең жаш чагыңарда эс тутумуңардан ажырагансыңар. Кандайдыр бир күндү унутуп калгансыңар. Эми силер дал ошол күндү эстешиңер керек болуп жатат. Эстесеңер гана андан ары баардыгы түшүнүктүү болот" деп айтса, Маргарет а дегенде ошол жаш чагындагы коркунучтуу күндү эстегиси келбейт. Бирок Дэниел менен Хьюго аны көндүрүшүп, жанагы бөтөн планеталыктардын өзгөчө куралынын жардамы менен экөө тең ошол жаш чагындагы унутуп калган күндү эстей башташат. Ал кезде Маргарет кичинекей кыз болчу. Өз бөлмөсүндө отурса эле түндүн бир маалында анын бөлмөсүнө кандайдыр бир жаныбарлар кирип келишип, ал жерде бугу, кандайдыр бир куш жана башка жаныбарлар бар болчу. Кыскасы, Маргаретти кандайдыр бир түшүнүксүз абалга алып келишип эле, Маргарет эмне болгонун өзү түшүнбөй эле ошол жаныбарларды ээрчип кете берет. Токой арасындагы кандайдыр бир жаркыраган үйгө кирип кеткен соң, Маргарет бир заматта кандайдыр бир жерге жатып калат. Көрсө жанагы жаныбарлардын баардыгы тең эле эч кандай жаныбар эмес, бөтөн планеталыктар болуп чыгат. Алар болгону кичинекей кызды коркутуп албоо үчүн ушундай жолду колдонушкан. Дал ошол жерден Маргарет жанында жаткан Дэниелдин кичинекей кезин дагы көрөт. Ошол түнү келгиндер кичинекей кыз менен кичинекей баланы өздөрүнүн өзгөчө технологиясынын жардамы менен кызга баардык тилдерди билүүчү жөндөмдүү жана сезим туюмду берсе, баланын болсо мээсин математикалык жактан укмуштуудай өнүктүрүп, мындайча айтканда математиканын тилин мээсине куюп коюшкан. Сыягы бөтөн планеталыктар жердеги адамдар менен байланыш түзөөрдүн алдында бири-бирин туура түшүнүү үчүн ушундай жолду тандашып, кичинекей бала менен кичинекей кыз аларга математикалык жактан да тил жактан да котормочу болсун деп, аларга өзгөчө жөндөм беришип ушул күнгө чейин күтүп келишкен окшойт. Ошентип Дэниел менен Маргарет бул иштин жайын өздөрү дагы толук кандуу түшүнүп бүтүштү окшойт. Дал ошол учурда Скэнлан жана анын адамдары аларды кайдан жайдан таап алганы белгисиз. Айтор алар турган имаратты келип эле курчап калышат. Ал жерден дагы Маргарет жанагы өзгөчө куралды колдонуп, Скэнлан жана анын адамдарынын көздөрүнө көрүнбөй качып кетишет. Ошондо Хьюго, Маргарет жана Дэниел үчөө Маргарет иштеген телеканалга жетип барышып, Маргареттин гипнозунун таасири алдында баардык телешоулорду токтотуп, Маргарет бул чындыкты түз эфирде элге өзү жарыялап сүйлөп чыгат да, бул көрсөтүүнү дүйнө жүзүнө таратып жиберишет. Дал ушул учурда Скэнлан аларды кайра эле таап келип алып, имараттын электр энергиясын толугу менен өчүртүп, дагы деле болсо өзүнүкүн бербей жеңишке жеткенге аракетин кылат. Бирок баягы Дэниелден өзгөчө куралды алып качып кеткен Джейн ушул жерден келип калып, куралды Маргареттин колуна тапшырганда иштин баардыгы толугу менен өзгөрөт. Маргарет электр энергиясын калыбына келтирет да, жанагы бөтөн планеталыктар жөнүндө толгон токой видеолорду элге жарыялоого өтөт. Ошондо гана Скэнлан кечигип калгандыгын түшүнүп, адамдарын кетирип жиберет да өзү ошол жерде эле отуруп калат. Видеолор биринин артынан бири көрсөтүлүп,
79 жыл мурун адамдар бөтөн планеталыктар менен кантип кагылышып калганын, алар менен кантип байланышты үзүлүп чекеден изилдей башталганы көрсөтүлөт. Алардын арасында келгендердин тирүү кармалгандары да бар болчу. Ошондон соң гана элдердин көзүнчө Хьюго ал жерге тирүүлөй келгинди алып келип, 79 жылдан бери жашырылып келген сырды ачып, бүткүл адамзаттын алдында бөтөн планеталык келгинди көрсөтөт. Бөтөн планеталык өз ордунан козголуп ар нерсени өз тилинде сүйлөй баштаганда, жаштайынан атайын ушундай миссияга даярдалып келген Дэниел менен Маргарет аны угуп турушту. Бөтөн планеталык Дэниел менен Маргаретке кандай нерселерди айтып, адамзаты ушуга чейин билбеген ааламдагы кандай сырларды ачып берди белгисиз айтор. Андан уккан нерселерди Маргарет түз эфирге чыгып, өтө бир толкундануу менен элге айтып бермекчи боло баштайт. Дал ушул жерден тасма соңуна чыгып калгандыктан, бөтөн планеталыктар адамзатка кандай сырды алып келгендиги дагы белгисиз бойдон калат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.